Айбар айтсаңыз, азыр деген саламаттык сактоо министрлиги макул, тиги өкмөт макул, дагы кимдерди макул дедиңиз? Анан кийин деген ошол депутаттардын эми баардыгы эмес, бирок макул деп аткан кишилер көп эле. өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча. Өзгөртүүлөр киргизүү боюнча. Мындан бир жарым ай мурун болуш керек, жогорку кеңештин алдында жанагы ринаитин деген дары боюнча, рипаитин деген дары боюнча акция жүргөндө, ошол боюнча азыр акыбал кандай? Эми азыр деген ошо рипаитин алынган, бирок андан сырткары рикармон да алынды, 1 миллион сом тегерегинде да. Каалагандарга эми мындай побочкалары жок болгон кишилерге ошо рипаитин берилип атат. Эгер побочка болуп начарлап кетсе, анда рикармон берилип атат. Эми бул артында биз ойлойбуз да, эми мындай сапатын, эки дарынын сапатын айта албайбыз да. Эки фирма тең дарыбыз жакшы дейт. Бирок баасына караш керек болуп атат да. Анан ал биринчисин, экинчисин биздин рынокто ушундай конкуренция болуш керек. Канча жылдан бери кээ бир ушул дарылар жаңгыс болуп атат да. Жаңгыс болгондо каалаган бааларды кое беришет. Биз ушул рикармон боюнча изилдөөнү карасак, эң өйдө баасы биздин мамлекетте болот да. Украинада экиси арзан, Турцияда арзан, башка мамлекеттерде арзан, а бизде кымбатып сатып атышат. Эмне себептен ушул жаңгыс болуп атышат да. Биз деле айтып атабыз, эми мейли ошону эле ала бергиле, бирок баасын түшүрсүн. Башка мамлекетке жеткирип, ошондой бааны коюш керек да. Анан ким каршы адамдар барбы, Айбар? Каршы өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча. Эми азыр ушул мындай жанакы Минфин бизге өткөндө жооп берген, ушул өзгөрүштөрдү киргизгенге болбойт деген, ал ЕАСке туура келбейт деген келишимине туура келбейт. Анан конкуренцияны ошо ЕАСтын ичинде азайтат деген. Биз айтып атабыз, эми ЕАСте ойлойбузбу же биздин мамлекетти ойлойбузбу же биздин элибизди ойлойбузбу деген. Бирөөнүн Россиянын заводун ойлоп биз кымбат ала берели деген сөз болуп атат да. Ошону менен эми өзгөртүү менен толуктоолор киргизилгени калды. Эми биз сунуш киргизебиз жакында, ушул бияктын баарын сүйлөшүп алып, анан көрөбүз да. Киргизилеби же киргизилбейби.